Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгін 21 мартта Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн Нооруз майрамына катышты. Анда мамлекет башчысын биринчи айым Айгүл Жапарова да коштоп келген. Жапарованын кийип келген улуттук кийими көпчүлүктүн көңүлүн буруп, социалдык тармактардын колдонуучулары ага суктанышууда. Иш-чара жаратылыштын ойгонушу, жаздын келиши жана жаңы жашоонун башталышы тууралуу театралдаштырылган пролог менен башталды. Андан кийин мамлекет башчысы куттуктоо сөз сүйлөп, жалпы кыргызстандыктарга жакшы калуу тилектерин айтты. Ошондой эле Садыр Жапаров биринчи айым Айгүл Жапарова менен бирге баш калаанын Борбордук аянтына орнотулган Чакан Боз үй шаарчасын кыдырып, республиканын 7 шаарчасын кыдырып, республиканын 7 дубанынан келген ата мекендик кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышып, майрамдык сүмөлөктөн ооз тийишти. Иш-чара концерттик программа менен уланды. Ош шаарында Нооруз майрамы салтанаттуу белгиленип жатат. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, иш-чаралар эртең менен сүмөлөк жасоо фестивали менен башталып, андан соң Борбордук аянтта Нооруз 2023 деп аталган салтанат тартууланды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Азылбеков, мекеме ишканалардын жетекчилери, шаардык кеңештин депутаттары, жашоочулар жана коноктор катышышты. Бакыт Төрөбаев майрамга келгендерди Ноорузу менен куттуктап, жалпы журтка токчулук, тынччылык каалады. Иш-чара чоң концерттик программа менен коштолуп, театралдаштырылган оюн зоок тартууланды. Ошондой эле аянтта кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү болуп, спорттук мелдештер дагы уюштурулду. Белгилей кетсек, маданий иш-чара кечки саат 19:00 Алымбек Датка эс алуу багында дагы уланмакчы. Бүгін 21 мартта Ала Тоо аянтында Нооруз майрамына карата майрамдык иш-чара уланып жатат. Анда шаар тургундарына жана конокторуна маданият өкүлдөрү тарабынан майрамдык маанай тартууланып жатат. Иш-чаранын башталышында өлкө башчы Садыр Жапаров жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктады. Биз дүйнөдө болуп жаткан окуялардын фонунда ынтымагыбызды сактап, көп этностуу мамлекетибизде тынч жана бейпил жашоону камсыз кылуунун канчалык маанилүү экенин аңдап сезишибиз кажет. Бекеринен мамлекеттик катчыбыз кайда барбасын тил безеп, ата-бабаларыбыздын калган нарк насилди ийне жибине чейин чечмелеп, толгон токой уламыш мисалдарды кемелине келтирип кеп кылып, улуттун урку деп күйүп бышып жүргөн жок. Бүгүн дагы Нооруздай тамыры терең, таржымалы кенен улустун улуу күнүндө сөз кылып, тилек айтканыбыз бир гана ынтымак, биримдик, нарк насил болушу зарыл. Аталарыбыздын ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп айткан таасын кебин көкүрөгүбүздө ыйык тумардай аздектеп сактап жүрөлү. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, ырыс алды ынтымак деп бабаларыбыз айткандай, Кудай ар бир үйгө ырыскы, ынтымак жана береке берсин. Энелерибиздин арча түтөтүп аруулаган, элибиздин айдан аман, жылдан эсен чыгышын тилеген тилектери кабыл болсун. Жаркыраган жаз, күжүрмөн эмгек, аруулук, жаңылануу жышаандарынын белгиси болгон Нооруз майрамы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Нооруз майрамыңыздар менен. Жалал-Абад шаарынын Борбордук аянтында Нооруз майрамына карата салтанаттуу иш-чаралар болуп өттү. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Саамалыкка жергиликтүү бийлик, мекеме ишканалардын жамааттары жана жергиликтүү тургундар да катышкан. Нооруз майрамында салтанат театралдаштырылган көрүнүш, улуттук оюн зоок, концерттик программа жана көргөзмө жарманка менен коштолду. Учурда элдик сейилдөө менен уланып жатат. Көк бөрү боюнча Нооруз майрамына арналган турнирдин биринчи лигасында жаштык командасы чемпион болду. Жалал-Абад облусунан келген жаштык финалда Бишкектин Четинди командасы менен күч сынашып, 7-2 эсебинде жеңишти камсыздашты. Ал эми жогорку лиганын финалдык оюну Ынтымак жана Сары Өзөн командаларынын ортосунда өтмөкчү. Белгилей кетсек, көк бөрү боюнча Нооруз турнири быйыл 4 лигада 37 команданын катышуусунда өтүп жатат. 21 мартта Ала Тоо аянтында Нооруз майрамына карата майрамдык иш-чаралар өттү. Аталган иш-чаранын алкагында аянттын эки тарабында 16 боз үй тигилген. Уюштуруучулардын айтымында бир тарабында кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлсө, экинчи тарабында улуттук кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө өткөрүлөт. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.